Мугалим өз кесибини сүйгөн, анын түйшүгүнө чыдап, ошондо да кейип койбогон. Кайра ошол кыйынчылыктардан дем күч алгансып, бала менен бала болуп, ал күлсө күлүп, кайгырса кошо кайгырган ал мугалим эмеспи? Элибизде бекеринен мугалимдин бир күндүк түйшүгү эр азаматтын 1000 күндүк түйшүгүнө тете деп айтылбаган чыгар. Ооба, туура айтасың. Ар бир инсан алгач мектеп босогосун аттагандыгы жана А тамгасын үйрөнгөндүгү эсинде болсо керек. Ошондой эле бизди да биринчи мугалимибиз Куджаева Мастура эжекеге келип олтурабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы балдарым. Эжеке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сиз азыркы учурда ардактуу эс алууга экенсиз. Азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Рахмат балдарым. Мен азыр эс алуу учурунда дагы өзүмдүн кичинекей неберелерим менен барамын. Аларды тарбиялап, өстүрүп, үй-бүлөгө жардам берип. Ошо. Эжеке, бул мугалимдик кесип эң бир оор түйшүк кесип эмеспи? Сиз эмне үчүн бул кесипти тандап алдыңыз? Балдарым, мен дүйнө гүлдөрү балдар демекчи. Мен эң сонун балдарды көрсөм, аябай гүлдөрдү көргөндөй болом. Алардын кубанышы гүлдөр ачылып күлүп тургандай сезилет мага. Менин жан дүйнөм ушул балдар. Ошондуктан мен ушул кичинекей бөбөктөрдү тарбиялаш кесибини тандап алганмын. Кесип тандоодо эч бир жаңылбаган экенсиз деп айталы элек, эжеке. Биз ушул 11-класс, быйыл бүтүрүүчү класспыз. Эсептеп көрсөңүз, биз сиздин канчанчы бүтүрүп жаткан классыңызбыз? Мен ойлоп көрсөм, силер азыр мени 11-чи бүтүрүүчүлөрүм эсептесеңер керек. Ушул түйшүктүү эмгек кылып жүргөн убагымдан бери мен ушул 11 жолу бүтүрүп чыгардым десем. Эжеке, жаш балдар өтө эле шокколор. Алар жаш кезинде окууга эмес, оюнга көбүрөөк кызыгышат. Ошондой болсо да сиздер баштангыч класстын мугалимдери жаш балдарды кантип окууга кызыктыра аласыздар? Балдар биздин жан дүйнөбүз. Биз ар бир мектепке кадам шилтеген балдардын мүнөзүн аябай сезе билишибиз керек. Бирөөсү алдаганды, бирөөсү жумшак мүнөздүү болуп, бирөө каттык мамиле жасаганды каалайт. Ошондуктан ар бир балага 30 болсо 30 балага 30 түрдүү мамиле жасап, ошол жол менен аларды окууга кызыктыра алышка аракеттенебиз. Бардык эле мугалимдер убактысынын көпчүлүк бөлүгүн сүйүктүү окуучуларына арноо менет көрсөтөт эмеспи? Бирок сиз ошол мугалим окуучуларды окутууга, анан дагы үй жумуштарына, эненин түйшүгүнө баарысына кантип убакыт табасыз? Баарысына кантип жетишесиз? Албетте мен балдар дүйнөсүн сүйгөндүктөн ошол көпүнчө убактымды өзүм тарбиялап жаткан кичинекей бөбөктөргө буручту жакшы көрөм. Көп убактымды жумшашка аракеттенем. Аларга бир гана сабак эле берип койбостон, сабактан тышкары азыркы коомдук иштерге дагы катышууга аракеттенем, даярдайм. Алар менен бирге көбүрөөк болушту жакшы көрөм. Анан мен аял киши болгондуктан үйдөгү жумуштардын көбү дагы менин мойнумда. Бирок азыр мен кыйла жашка барып калгандыгыма байланыштуу үйдө Кудайга шүгүр келиним бар. Ошол түйшүктүн көбүнө мага жардамчы ошол келиним аткарат. Ошондуктан мен үйдө дагы өзүмдүн кичинекей неберелеримди дагы бош убактысында аларга жумук айтып берүүгө, сүрөт тартып, аларды дагы сүрөт тартууга үндөйм. Балдар көбүнчө жумук окуса, алардын мекенди сүйүүгө, табият менен жакшы мамиле болууга, чоңдорду урматтоого, сыйлоого, кичүүлөрдү иззаттоого күнүгө баштайт балдар. Сиздин азыркы жаш мугалимдерге жана бизге окшогон жаш мугалимдарга берер кеңешиңиз кандай? Менин азыркы мезгилдеги жаш мугалимдерге берер кеңешим, аларды көбүнчө интернетке эмес байланышпай, практикада, мисалы эме жүзүндө балдарды көбүрөөк китеп менен болууга, китепти окууга үндөөгө, мына азыр биздин кичине бөбөктөр үчүн бирге окуйбуз программалары чыкты го, аябай жакшына көрсөтүү. Өзүбүз дагы ошо көрсөтүүгө кирип кеткендей болобуз да, биз азырчы үйдө отуруп эле. Ошондой кызыктуу кылып, жандуу балдар менен жандуу иштесе дейм да, балдарга китепке кызыгуу арттырса жакшы болот эле. Анан силерге кеңешим, балдарым,
келечекте силер дагы илим билим алууга, аны илим билим менен бирге жакшы тарбиялуу болуп, мына өзүбүздүн мекенибиз, элибиз үчүн кызмат кылышыңарды, чынчыл болууңарды, адамгерчиликтүү болууңарды, ыймандуу болууга деп айтып каларым ушул. Тилеген максатыңарга жеткиле. Жашоого жол көрсөтүп багыт берген талыкпас акыл эмгек сөзү менен билимдин бийиктикти урматтыйды, табышкан ак эмгектен мындай берген. Келечек ээлерине билим берип, эмгектен көрсөк бешик элдин сыйын, ачкычын бул турмуштун ачы берер, ээси мугалимдин кесиби татал, муну кыйын. Тернетип билимине алтын бешик, келгин деп канчаларга ачы бешик, үйрөтөр бул турмуштун көп сырларын, ушундай бийик татал мугалим. Эжеке, ушул сиздин атайын биздин алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эжеке, атайын жолсоокта болуң, жана үчүбүз менен тынч болуң. Рахмат балдарым, силерге дагы ушунчалык, силер дагы мени жоктоп келгениңер үчүн башым асманга жетти. Силерге дагы кааларым, быйыл бүтүрүүчүсүңөр, экзамендерди жакшы тапшырып, каалаган окуу жайларына чыгышыңарды тилеймин. Саламатта болуңар. Саламатта калыңыз. Бүгүн биз сиздер менен мугалимдин бир күндүк түйшүгү, эр азаматтын 1000 күндүк түйшүгүнө тете аттуу теманын алкагында маек курдук. Сиздер менен мен Саладинова Элнура жана Сөң кызы Гүл. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.